Саламатсыздарбы? Информатика сабагы. Тема Excel'de эсептөөлөрдү жүргүзүү. Excel'de бардык эсептөөлөр формуланын жардамы менен аткарылат. Формуланы каалаган ячейкага киргизүүгө болот. Эгерде ячейканын мааниси барабар белгисинен башталса, анда Excel анын артында формула бар деп түшүнөт да, көрсөтүлгөн операцияны аткарууга аракет жасайт. Биз бул жерде орточо маанини табуунун формуласы менен иштеп көрөлү. Бул орточо маанини биз жазылган сабактарыбыз менен орточо маанисин чыгарганга аракет кылайлы. Орточо балл чыгарганга аракет кылайлы. Биз бардык сандарды кошобуз. Чыккан суммасын бөлөбүз 10го. Enter'ди басабыз. 69,5 чыкты. Буну биз текшерип көрсөк болот. Биздин мисалыбыз туурабы, туура эмеспи, текшерип көрсөк болот. Аны панель инструментовдо жайгашкан сумманын белгисин көрүп турабыз, Анын жанындагы кичинекей кнопочканы басабыз, среднияны басабыз. 69,5. Значит, биз формуланы туура колдоно алдык десек болот. Бул биздин биринчи көнүгүбүз ийгиликтүү болду. Экинчи көнүгүүгө өтөбүз. Экинчи көнүгүү бөлүүнү бышыктайлы. Бул жерде контракт алдык биз, мисал катары. 17.325 сом контракт төлөгөн болсок, например, биз 2 семестр окуйбуз, а 1 семестр үчүн канча сом төлөйбүз, Контрактыбызды бөлөбүз 2-ге. Себеби биз 2 семестр окуйбуз. 8.662 сом. Эми биз бул жерден өзүбүздүн 1 ай үчүн канча сом төлөйбүз? 1 ай үчүн окуганыбызга бөлөбүз 10го. Себеби биз 10 ай окуйбуз. Биз 1 ай үчүн 1732 сом төлөйт экенбиз. А 1 жума үчүн канча сом төлөйбүз? Биз 1 жума үчүн контрактыбызды бөлөбүз. Биз биринчи семестрде 20 неделя, экинчи семестрде 20 неделя окуйбуз. Ошондо баары биригип 40 неделя болот. 40ка бөлөбүз. Биз 1 жума окуганыбыз үчүн 433 сом төлөйт экенбиз. Ал эми 1 күн окуганыбыз үчүн канча сом төлөйбүз? Бул жерде жазып көрөлү. 40 неделя. Биз 40 неделя окусак, а 1 жумада 5 күн эле окусак, 40-ты көбөйтөбүз 5ке. Enter'ди басабыз. 200. Биз 1 жылда 200 күн окуйт экенбиз. Университетке, колледжге 200 күн келет экенбиз, Бөлөбүз 200гө. Enter'ди басабыз. 86 сом. Биз 1 күндө 4-5 пара окуйбуз, Ошол 4-5 парабыз үчүн 86 сом төлөйт экенбиз. Контракты дагы, бул көнүгүүбүз дагы аягына келип жетти. Кийинки көнүгүүгө өтөбүз. Бул көнүгүүбүздүн дүкөн же магазин деп атайлы. Бул жерде биз 2 фруктунун түрүн алдык, алма жана анар. Алманын баасы 80 сом, анардын баасы 120 сом. Бизге магазинге келип түшкөнү, дүкөнгө келип түшкөнү 100 килограмм алма, 80 килограмм анар. Анын ичинен 70 килограмм алма, 50 килограмм анар сатылды. Калдыгын кантип чыгарабыз? Барабар кылабыз. Келгенинен кемитебиз. Сатылганын Enter'ди басабыз. Бул жерден дагы кийинки анарды дагы келгенинен кемитебиз. Сатылганын Enter'ди басабыз. 30. Эми сатылганын баасы дейт. Сатылып кеткен алманын баасы. Барабар сатылды 70 килограмм, аны көбөйтөбүз баасына. Enter'ди басабыз. 5600. Анарды дагы ушундай эле жол менен чыгарып алабыз. Сатылды 50 килограмм, көбөйтөбүз баасына. Баасы 120 сом. Enter'ди басабыз. 6000. Эми
калганынын баасы дейт. Калганын калдыкты баасына көбөйтөбүз, Калдыгы 30 килограмм, көбөйтөбүз. Баасы 80 сом. Enter'ди басабыз. 2400. Бул жерден барабар анарды дагы ошондой жол менен чыгарып алсак болот. Калганы 30 килограмм, көбөйтөбүз. Баасы 120 сом. Enter'ди басабыз. 3600 болду. Эгер бул жерден бизде өзгөртүүлөргө дуушар болуп калат, себеби дүкөндө сатылат, кайра дагы товар келет, ошондуктан биз мына жерде өзгөртүүлөрдү киргизип көрөйлү. Келгени 150 килограмм. Плюс 50 килограмм келип 150 килограмм болуп калды. Бул жерде биздин ценаларыбыз, калдыгыбыз өзгөрүш керек, Бизде өзгөрүп атат, Эгер 150 килограмм бар жогу сатылып кетти деп эсептесек, бизде калдык 0 болуш керек, калдыктын баасы 0 болуш керек, Аны 0 болду, иштедик, Эми бул жерде келген анарыбыздагы, мисалы үчүн 80 килограммынын 80 килограммдан эч нерсе сатылбай калды, 0. Бул жерде бизде калдык чыгыш керек, сатылгандын баасы 0 болуш керек, а калганын баасы чыгыш керек, Мынакей, сатылгандын баасы 0ду берди бизге. Бул дүкөн, магазин көнүгүүбүздү дагы бүттүк. Кийинки көнүгүүгө өтүп көрөйлү. Кийинки көнүгүүбүз цех деп аталат экен. Ал жерде биздин цехте 5 адам иштейт экен. Акимова, Алмазова, Бакирова, Солтоева, Токонов. Бул жерде алар кандайдыр бир детальдарды тигишет экен. Ал жерде тиккен ар бир тиккени үчүн 10 сомдон алышат экен да, бир нерсе тиксе. А бул жерде даяры 25, 30, 27, 34 ар ким ар түрлүү санда тигет экен. Анын акчасын кантип эсептейбиз? Барабар 10ду көбөйтөбүз. Канча штук тикти, даярдаганына көбөйтөбүз. Enter'ди басабыз. 250. Ушул формула бар жогуна эле тиешелүү болгон үчүн мындай кылып тартып койсок, формула боюнча туура түшөт. Мына 34 10го көбөйтсөк 340. Андан кийин налог. Бул ушунча акча алмак да, эгер ошол боюнча ала турган болсо, а булар цехке налог төлөш керек да, ошондуктан биринчи процентти бир жолу басабыз, андан кийин 5ти, 5%-ын цех өзү алып калат экен. Ушул эле 5% бардык ишкерлерге тиешелүү болгондуктан бар жогуна тартабыз. Андан кийин чыгым. Чыгым бул бизде 5%-ты алып калыш керек да, 250 сомдун, барабар 250-нү көбөйтөбүз 5ке. 5%-ты 250 сомдун 5%-ты чыгыш керек. Enter 12 сом 50 тыйын. Ушул эле формула бардык эле ишкерлерге тиешелүү. Кимдин бул 340 сомдун 5%-ты 17 сом болот экен. Эми колуна канча сом тиет биздин ишкерлерге? Негизги өзүнүн тапкан акчасынан кемитебиз чыгымын. Enter'ди басабыз. Ушул эле формула бардыгына тиешелүү болгондуктан буну да тартып коебуз. Эгерде бизде мындай өзгөрүү болуп калса, даярдаган штуктун баасын цех 15 сомго чыгарып берсе, например, бул жакта биздин бар жогункун эле бирдей кылып 15 сом кылып берсе, бул жакта биздин колуна тие турган акчасы көбөйүп калат экен. Эми балдар тапшырмага өтсөк. Жакшы эле бышыктап алдык деп ишенем. Бул жерде тапшырмабызда орточо маанини табууну формула менен иштегенге аракет кылабыз. Силер үйдөн өзүңөрдүн бар жок сабактарыңарды жазасыңар. Например, силерде 15 сабак бар, 16 сабак бар, 12 сабак бар. Сабагыңарды жазасыңар. Өзүңөрдүн алган балыңарды жазасыңар. Балыңарды
орточо маанисин